Semiyani birinci orunga koyboy başka biröөлөрдүн көңүлүн alганга kандай karayсыз дейт. Albatta uy bile birinci orunda oluş gerek, bирок başkalarının da көңүлдөрүн alış gerek. Biri-birine mындай эме болбойт. İlgari bir суроо бар эле. Айтат, sen атаңы жакшы көрөсүңбү, апаңы жакшы көрөсүңбү деп. Жок, ал эки башка жакшы көрүлөт. Атанын өзүнүн орду, апасынын өзүнүн орду бар да. Экөө бири-бирине салыштырбайт да, мисал үчүн. Анан ошон үчүн семьянын өзүнүн орду бар, башка бирөөнүн дагы өзүнүн орду бар. Достордун өзүнүн орду бар. Анан буга көңүл буруп, башкага көңүл бурбай коет деген туура эмес. Ата уул баланы канчалык деңгээлде эркелетип чоңойтуш керек же ар дайым эле какус кылып туруш керекпи? Какус кукус кылгандагы керек, анан жакшы айткандагы керек болот. Балдарды только эркелетип гана чоңойтуш керек деген бул туура эмес тарбия. Балдарга өз убагында какус кукус кылып туруп бул ислами тарбиянын ишинде бар. Атадан энеден бала сестенип дагы туруш керек, Коркуу дагы бар, үмүт кылуу дагы бар, сыйлоо дагы болуш керек. Кээ бир силер жашап аткан жерлерде только сыйлама, коркуш керек эмес, только сыйлаш керек, өзара түшүнүш керек дейт дагы. Балдар ата-эне балдарга мындай бир какус кукус кылбайт деген тарбия бул туура эмес маселе. Айша энебизден риваят бар, мен Абдурахмандын балдарын анча-мынча уруп деле койчумун деген. Абдурахман бул акеси болот, Айша энебиздин акесинин балдары. Анан биз ошентип эле чоңойгонбуз, бардыгыбыз жаман болгон жокпуз, апабыз жаман көрүп калган жерибиз жок. Атабыз жаман көргөн жерибиз жок. Урганды уруп эле коюш жери, жакшыны кайгылып эле ордуна келип калчубуз бардыгыбыз. Анан кайра эле жүрө берчүбүз. Тарбия. Анан бир маселе тарбия берүүчүлөр тарбияны жана режимге киргизип алат дагы, минтип сүйлөш керек, минтип айтыш керек деп. Эң туура тарбия адам өзүн тарбия кылыш керек. Сенин балаң сен кандай тарбияласа сендей эле болот. Кандай тарбияласа сендей эле болот. Ошон үчүн сен өзүңү туура тарбияласаң, балаң ошондон кыйналып тарбиялап олтурба сен. Сен болгон дин менен жаша, ошол балдарыңа тарбия. Түшүндүңбү тууганым? Атайын тарбиянын китеби жок. Сен өзүң туура тарбия алып жаша, балдарың сени ээрчийт. Кааласаң, каалабасаң. Кыргызча муну алма сабагын алып түшпөйт деп айтат. Алманын сабагы түбүнө өчөт, өрүтүнө түшпөйт барып. Алманын түбүнө эле ошол жерде как болот туруп эле. Ажырашып кеткенине 2 жыл болгон, талагын алыш керекпи же башка шарттары бар, талагын алган эмес дейт. Ажырашкандан кийин кантип ажырашкан ошону такташ керек. Анткени ажырашканда талак түшүп калыш ыктымалдыгы бар. Анан түшпөй калыш ыктымалдыгы. Ошон үчүн талак маселесинде мындай көзмө-көз сүйлөшкөн жакшы болот. Мен бир христиан менен сүйлөшөм, ал мусулман тууралуу түшүнүгү жок, нике жөнүндө түшүнүгү жок. Мен турмушка чыксам, кийин түшүндүрүп мусулманга өткөзүп койсом болобу дейт. Ага чейинки жашооңо зына болуп эсептелет. Ошон үчүн мусулман болсоң, анда турмушка чыгам деп алып келсеңиз, мына молдекебиз Кудайга шүгүр бар экен, түшүндүрүп берет иншалла. Силерге Кудай бериптир карекебизди. Мен келип бул кишини аябай сүйүндүм чындыгында. Ошон үчүн баарыңар келип бул кишиден Куран окуган, Куран абдан жакшы окуйт. Кареке жыргалкарда сабак алган. Атайын сабак өткөзүп турсаңар бул жакшы болот. Сөзсүз түрдө үйрөнүп алышыңар керек. Бул жерде жүргөндө мындай бир өзүңөр таанып алган бирөөлөрдөн ала бербегиле бир нерсенин бардыгын. Ар кандай багыттагы көз караштагылар бар. Түшүнүктүү. Ошон үчүн биз билген, тааныган адамдардын өзүнө сабак алсаңар, бул аз болсо дагы саз туура деген сөз. Анан өзүбүз билбеген башка бирөөдөн алып барып бизге проблеманын кереги жок Кыргызстанга. Биз кичинекей жербиз. Биздин сатып алган үйдүн ээси бар экен. Балдарыбыз деле кээде чочуп турушат. Эркектердин келбети көзүбүзгө көрүнөт. Куранды коюп коебуз, кандай үй тазалайбыз. Үйдө азан айтылыш керек, жана Куран коюп коюш керек. Арча түтөтүп турса жакшы болот. Жанагыдай Уут деген ошогон жакшы түтүндөрдөн чыттатып турса, таза болсо, баары кете берет. Анан азан айтылып турган жакшы, Куран окулуп турса, бардык ордуна кетет иншалла. Андан кыжалат болбош керек.